Эмнеге орозодо дагы адам күнөө кыла берет десе, эки мааниси бар, эки жообу бар. Биринчиси марадата, бейбаш шайтандар деп атат, жалпы шайтан эмес. Кээ бир адамдарга кичинекей шайтан дагы жетиштүү. Опыты жок, бир аз эле ой салып койсо эле калган өзү коздоп кете берет, өзү жашап жүргөндө шайтан болуп алган, жакшы достошуп алган. Ошондуктан бейбаштары байланат, бирок кичинекейлерден азгырылып адам күнөө кылып кеткендер болот дейт. Экинчи жообу, шайтандар байланат, жалпы эле шайтандар. Бирок эмнеге мусулмандар күнөө кылып атат десе, себеби адам баласы Рамазан айдан башка учурда күнөө кыла берип шайтандын оюнун себебинен, азгыруусунун себебинен адат болуп калган, ошол адатынан чыга албастан бул айда дагы күнөө кылып кое берет дейт. Шайтандан ой келбесе да, бирок адаттан калыптанып калган, напси ошого жатып калган, ошол ага жагымдуу болуп калган, андан ажырагыс болуп калган. Ошондуктан бул күнөө кылып кете берет дейт. Болбосо Аллахтын жардамы бул айда не кылат?